Улуттук академиянын ачылышын элибиз эгемендик алгандан берки чоң тарыхый окуя катары бааласак болот. Идеологиябызды күчтөндүрсөк деген каалообуз менен көксөбүздү эми Манас жана Айтматов академиясы ишке ашырышы керек деген ойлорун айтат айрым жазуучулар. Ушул академиянын түзүлүшү жана академиянын аткара турган иши бул жеке эле кыргыз улуту үчүн эмес, жеке эле кыргыз эл үчүн эмес, мамлекет үчүн эмес, бул керек болсо адамзат үчүн чоң ачылыштарды ача турган жол ачылды деп айтар элем да. Илимдин храмы негизинен эле адамзатка кызмат кылат. Илимдин храмынын ачылышы бул чоң жөрөлгө, чоң окуя, чоң тарыхый өзгөчөлүк. Манас жана Айтматов академиясынын ачылышын көп жылдан бери эңсеп жүргөндөрдүн бири Топчубек Тургуналиев. Анын айтымында Кыргызстан элинин гана эмес, бүткүл адамзаттын руханий жана тарыхый маданий дөөлөтүнүн бир бөлүгү болгон Манаста изилдей турчу дагы көп жагдайлар бар. Андыктан рухий асыл дөөлөттөрүбүздү бүтүндөй дүйнөлүк деңгээлге көтөрүп даңазалоо башкы максат жана учурдун талабы дейт. Манас жана Айтматов академиясы кеч түзүлдү. Кеч түзүлсө дагы бул абдан жакшы. Мен оюмча бул өзү тарыхый чоң окуя. Манаска көп көңүл бурбай келгенбиз. Себеби дегенде мына сиздин кичинекей балдарыңар, менин неберелерим көп эле интернетке бурулуп кетип атат да. Батыштын калдыр шалдыр маданият сөрөйүнө бурулуп кетип атат. Ал эми адамды адам кыла турган, адамга жан дүйнөсүнө ыйман бере турган, жан дүйнөсүнө ак пейил бере турган улуу нерселер ал Манаста жатат, Айтматовда жатат. Ошондуктан менин оюмча эң биринчи бул Манасты дүйнөлүк деңгээлге көтөрүш керек. Ал эми Чыңгыз аба көтөрүлгөн. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк мааниге ээ болгон чыгармаларын ар тараптуу изилдеп жайылтууда 90 жылдык тарыхы бар Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият таануу институтунун эмгеги зор. Акыркы 2-3 жылдын ичинде эле чендеген том-том китептерди байма-бай чыгарууга үлгүрүшкөн. Кол жазмалар фондусундагы жарыялана элек Манас үчүлтегинин варианттарын, Манас, Сагынбай, Саякбай энциклопедияларын жана классикалык изилдөөлөр аттуу илимий эмгектерди жаңы эле жарыкка чыгарышты. Изилдөө менен жайылтуу иштерин мындан ары да уланта беришерин айтат институттун кызматкерлери. Манасты мынакей бери болгондо 30 томдугун жарыяладык. Жаңы 20 вариантын жарыяладык. Кечээ ушунун бет ачарын өткөрдүк. Айтматовдун 90 жылдыгына карата мына 34 китеп чыгардык. Анан кыргыздардын ишин бириктирген, ынтымакка чакырган, интернационалдык мекенчилдик, тарбиялык, анан агартуучулук иштерди алып бара турган идеологиялык максаттагы чоң академия болот го деген оюм бар да. Улуттук жаңы академиянын келечегине кайдыгер болбой тынчсыздангандар да бар. Түзүлгөнү жакшы, мындан аркысы кандай болот, кантип иш алып барат, ага каржы маселеси канчалык деңгээлде бөлүнөт, мамлекет тарабынан кандай каржыланат, бардык нерсе ошого байланыштуу. Кыргызда бир сөз бар да, туулганын эмес, турганына сүйүн деген. Түзүп коюп же жаратып коюу бир нерсе, анын жашап кетүүсү бир нерсе. Мамлекет башчысынын идеясы менен уюшулуп жаткан Улуттук академиянын уюштуруу комитети түзүлүп, каржы булактары такталса, алардын ишмердүүлүгү башталат. Кыргыз элинин чексиз байлыгы болгон улуу Манас жана Айтматов Улуттук академиясы мына ушул жайда, тагыраак айтканда, мурдагы китепкананын имаратынын ордуна жайгаштырылып, ушул жерде иш алып барышат. Алардын негизги милдети илимий практикалык, илимий техникалык конференцияларды, чоң-чоң долбоорлорду, симпозиумдарды, сынактарды, эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды уюштуруп өткөрүү болуп саналат. Ошондой эле дүйнөлүк интеллектуалдардын башын бириктирген Ысык көл форумун өткөрүүдө мына ушул жаңы академияга жүктөлүүдө. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Коомдук, 1 канал.